Эң туура, эң таза, эң тез арыктоонун кээ бир маселелерин, кээ бир жолдорун даана тактуура айтып өтөм. Бүгүн семиздер өтө көп, семиздер өтө көбөйүп атат. Айылда, шаарда айырмасы жок. Өзгөчө шаарда жей берип, курсагы аялдыкынан дагы чоңоюп кеткен эркектер, эгерде аял боло турган болсо, копол сөз менен айтам, бул оору да. Чындыгында ооругандар өтө көп. Бул карасаңыздар, эгерде өтө тездик менен карып аткан болсоңуз, карыш дагы оору. Семирип жаткан болсоңуз, бул өтө коркунучтуу оору. Арыкташтын кээ бир жолдорун, өзгөчө 5 жолун айтамын. Кулак төшөп, семиз адамдар угуп алсын, ушул жол менен арыктап алсын. Биринчиден, диета маселеси. Диета кылба, диета кыл деген кээ бир адамдар өтө көп бүгүн. Чаласы дагы, тазасы дагы, чындап диетологу дагы, чала спортсмени дагы бүгүн баардыгы диета маселесине киришет. Да, эгер арыктагың келсе, ошо жеп аткан нерсеңди эле азайтышты башта. Диета кармап, өзүңдү токтоп, акыл жактан бүт өзүңдү токтотуп, тамакты баягы резинка, баягы айылда жаш балдар чозма атат го, чозма аткан сыяктуу да. Сен тарта бересиң, акыры лапша келип үзүлөт, барып катуу таш тиет бирдекеге. Ошол сыяктуу сен диета кармаган учуруңда көп нерсени өзүң тыйганга аракет кыласың, бирок бир күн лапша тартылат. Ал учурда сен ошол токтотуп көп нерсени жебей койгонуңдан 2 эсе көбүрөөк нерсени жеп коюп, мурдагыдан да көбүрөөк, 2 эсе көбүрөөк вести кошуп аласың. Ошондуктан да диета коркунучтуу, диета маселесин ойлонушуң керек. Атайын адистин негизинде диетаны кылышың керек. Бүгүн диетанын өтө түрү көбөйдү. Кето диета дейт, орозону кээ бирлер диета айы деп койгон, деп алган ошондой. Орозодо диета кармайбыз. Не деген сөз? Биз, урматтуу мекендештерим, жеке мен субъектив пикирим, биз диета кыла албайбыз кыргыздар. Себеби эзелтеден этке жеп, каныбызда эт бар, каныбызда оор тамактар бар. Бул плов, бул мантылардан кечпечи өтө оор маселе. Бул өлүмгө тете да. Болгону биз өлчөмдү билишибиз керек. Жеп аткан нерсебизди өлчөмдү билишибиз керек. Баштайсыңбы өзүңдүн өлчөмүңдү? Медицина өзүнүн организмин кабыл алганча гана же. Ашказанды 3кө бөлүп алып, пайгамбарыбыз айткандай, абага, сууга, анан тамакка. Биздики үчөө тең тамак аш болуп жатып калып атпайбы? Камыр, эт, күрүч, ошондой болуп кетип атпайбы? Анын аркасынан дагы суу ичип, гырылдап, кекирип жатып калабыз. Ошондуктан да 3 нерсе: абага, сууга, анан тамакка. Эгерде ошо 1 эле пайызын тамак жей турган болсоң, эмне тамак кирбесин, сен семирбейсиң. Болгону биз 3 бөлүгүн тең, үчөөнүн тең калориясы күчтүү, майлуу тамактар менен семирте турган тамактарды жеп алып, анан аракет кылбастан, чуркабастан, кыймыл аракет кылбастан дароо жатып алабыз да, жатып сиңиребиз. Ошондуктан да семирип кетип атабыз да биз. Ошондуктан диета маселесине өтө көңүл бура турган маселе. Диетанын кайсы түрүнө кириштен мурда өлчөмдү билишиң керек. Өлчөм негизги маселе. Диета кылба деп айтпайм. Диета кыл деп дагы айтпайм. Болгону өлчөмдү бил. Бул өлчөм негизги маселе. Экинчиден, туура тамактануу, правильный питание, организмиңе туура пайдалуу. Биринчиден, организмге кире турган нерсе адал болуш керек. Экинчиден, пайдалуу болуш керек. Адал, пайдалуу. Анан үчүнчүсү сиңимдүү. Төртүнчүсү, жеп алып, ошо жегенин күчүң менен не кыласың? Барам иш кыласыңбы, же дароо уктап аласыңбы? Ошо маселелерди ойлонуш керек да. Кудайыма шүкүр. Туура тамактануу экен. Көчөдөгү шаурмасы болобу, пиццасы болобу, сушиси болобу, жеңил тамактар, майга тез кууруп, тез пайда боло турган, баягы картошканы эле кууруп бере турган тамактар, KFC, UFC деген тамактар, булар өтө көп зыян, анан тез семиртет сени. Бул маселелерди токтотушуң керек. Биринчиден, буларда пайда жок. Экинчиден, майлуу өзүңдүн ден соолугуңду өлтүрөт. Үчүнчүдөн, семиришиңе себепчи болот. Туура тамактар өтө көп. Мисал, алмаштырып эле койсоң болот. Ошо жөнөкөй эле мына сахар жегиң келип атабы? Шекер, ушуну таза полезный сахарга алмаштыр. Ушул мына сары шекер экен бул. Ушул сары шекерди таза шекерге алмаштыр. Бул деген не дегени? Таза шекер деген. Бул алма, жүзүм, мөмө жемиш. Бул сахарда, урматтуу мекендешим, бул сахарда эч кандай пайда жок. Энергияңды алып коет бул сахарлар. Адамдын колунан даярдалган сахарлар. Табияттан Аллах Таала берген мөмө сыяктуу шекер, таттуу мөмө жемиштерчи, бул мөмөлөр сага энергия берет, энергияңды албайт. Күчтүү кылат, тоюмдуу кылат сени.
Ал биздин колубуздан даярдалган бардык таттуулар өтө зыян сага. Өтө зыян. Кола пепсини азыр токтот. Мен өмүрүмдө ичкен эмесмин. Ошого да сага коркпой айта алам. Кола пепсиз өлбөйсүң. Жашай бересиң. Сонун жашайсың. Ед аксам мындай болот экен, ашказаным кыйналып калат, ач калып ичим ооруп калат. Жок. Жок. Сен көп жегениңден ооруйт. Ачкалыктан эч качан өлгөн эмес адам. Туура тамактануу экен. Пайдалуусу кириш керек экен ашказаныңа, жакшысы кириш керек экен, а? Ошо көк чөптөр, витаминдүү нерселер, сухофрукту, жашылча жемиштер, буларды тынымсыз көп жешиң керек. Денеге чындап жетип барат да бул нерселер. А бүгүн саардан кечке химикат болуп калды, жада калса ичкени дагы химикат болуп атпайбы? Химикат сууларды ичип атпайбы? Шекерди дакылдатып уруп атпайбы ичине? Анан байкуш жүрөк бакылдап сога албай калды. Ашказан такылдап иштей албай калды. Чыгарган нерсесин карасаңыз суюк пар деп бердекелерди эле чыгарат. Ашказан арзанып атат, сап-сары суулар чыгып атат сейдиктен. Бул суу жетпей атат, мага суу керек деп атат. Организм бакырып атат ошол нерседе. Машиналар кыйналганда, мотор кеткенде кара түтүн бирдегелер чыгып калат. Ошол сыяктуу аркаңдан чыгып аткан адамдын чыгып аткан нерселери адамдын организмине айтып берет. Көпчүлүк адамдар ошондой бүгүн. Сары чыгып атабы? Демек сиздин организмиңизге суу жетпей атат. Мурдагы адамдардыкы неге чыгарган заңы каттуу чыккан, үзүлбөй чыккан. Алар таза нерселерди жеген. Бүгүн химикат нерселерди жей берип, суюк бар деп бирдекелер эле чыгат адамдардын организминен. Таза нерсе же, таза чыгат, же чыкпайт. А? Бейишке кирсек, пешене тери uzагат го. Жеген нерселер тер аркылуу чыгып кетет экен да. Туалет деген нерсеге барып отурбайбыз. Салыштырмалуу ушул нерсени айтып атам. Андан кийинкиси, урматтуу мекендешим, тамакты азайтуу. Жана айтканымдай, ар бир нерсенин өлчөмүн билишибиз керек. Биз кечип кете албайбыз бул тамактардан. Бирок өлчөмүн билсек, өз өлчөмүндө, белгиленген өлчөмдө жей билсек, бул нерсе бизди семиртпейт. Урматтуу мекендештерим, ар бир нерсенин өлчөмү жакшы. Сиз айтып жаткан бал шариятыбызда да өтө туура каралган. Бал жешибиз керек. Бирок өлчөмүндө бир кашык эртең менен, бир кечинде бир кашык. Бирок өтө көп болсо, бал дагы зыян. Сиз өтө сүйүп жетип жаткан наныңыз дагы өтө көп зыян, эгерде көп жеп алсаңыз. Ар бир нерсе өлчөмүндө пайдалуу. Ашыкчасы зыян адамга. Ашыкчасын көтөрө албайт. Себеби биз белгиленген бир мүчөлөрдөн турабыз. Мүчөлөрүбүз көп нерсени көтөрө албайт. Бир тико машинасына КамАЗдын жүгүн жүктөп койгон. Баллондор майдаланып, сынбаган энеге калбайт. Бирок ошо тикону сери ошо КамАЗ аркасына жүктөп койсоң, сонун эле көтөрүп кете берет. Айтайын дегеним, өлчөмүн билишибиз керек да. Бул жерде КамАЗ менен тико жөн эле мисал, бирок адам дагы ошол сыяктуу. Урматтуу мекендештер. Ар бир жерде өлчөм да. Мисалы үчүн, саартан кечке стройкада иштегендер бар. 50 килограмм цементтерди көтөрүп. Бирок бир дагы пресс, бир дагы фигурасы чыкпайт ал буланын. Бирок фитнеске барган, 50 килограммдык гантелди көтөргөн буланын фигурасы чыгып кетет. Неге? Өлчөм башка, анан бул жакта үйрөтүүчү башка. Бул жакта тренер, а бул жакта сенин командириң, стройкадагы башчы, уста. Үйрөтүүчү башка, анан чөйрөң башка. Тамакты азайтуу керек. Анан сөзсүз азайтышың керек болгон, азыр азайтышты башташың шарт болгон нерселер бул торт, таттуу, шириндик, ширин суулар, шаурма, гамбургер, ушул нерселерди азыртан өлчөмүн азайтыш башта. Дароо дебеймин. 10% азайт, 10% билинбейт. Анан 20 күндөн кийин дагы 10% азайтасың. Азайт, жашооңо чыгарып саласың да бул нерселерди. 1 жылга макул, 2 жылга, бирок кайра келбей турган болуп бул көчөлөрдү жаап сал. Бул тамактарды кайра жебей турган болуп, икисин берип чыгып кет бул көчөдөн, Андан кийин, урматтуу мекендештерим, тамактан мурда суу ичип коюу. Кудайыма шүгүр, көп суу ичишибиз керек. Мен эртең менен эң биринчи туруп эле кыла турган ишим суу ичиш. Суу ичкенде организм жуула баштайт, организм өзүгө дагы бир өзүнө иштешти баштайт. Баягы машинаны кышында кыздырабыз го, ошол сыяктуу кызыш маанисинде суу ичебиз күн сайын. Дароо чулкап келем, чулкагандан кийин 1 литр суу ичем дагы. Правильное питание. Айтайын деп атканым, урматтуу мекендештерим,
Ошо тамактан мурда суу ичип алсаңыз, жеңил салат жеп алсаңыз, же дарбыз жеп алсаңыз, бул тоюмдуулукту берет да сизге. Анан калориясы көп тамактар келгенде андан кичине эле жеп каласыз да. Кичине эле жеп каласыз. Ошо маселелерге маани беришиңиз керек. Тарелканы дагы чоңун, бирок тамактын азын. Тарелканын чоңун кыла бериңиз, бирок тамакты азыраак кошуңуз ушул нерсеге. Салыңыз. Бул дагы психологиялык мени алдоо да. Көп жебей коюшуңуз үчүн. Суу, салат, дарбыз, коон, ошол жеңил нерселерди мурдатан жеп алсаңыз, калориясы көп тамактар сизди тойдуруп, ашча кыйнап койбойт. Андан кийин көп чайноо. Мурдадан бери ата бабаларыбыздан келип аткан сөз чайнап жегин, 33 жолу чайнагын, анан ичиңе кирсин деген сөздөр бар, билесиздерби? Неге? Ата бабаларыбызга көп нерсе окуп билинбесе дагы кулактан кулакка өтүп келген, бул правильный путь. Бул жакшы нерсе. Көп чайнашыбыз керек экен. Көп чайнаганыбызда мээбиз билет, мен өтө көп нерсе жеп атамын деп, ашказанга дагы, телага дагы приказды берет да. Бир тамакты чайнап, биздикилерчи чайнабай, бул светтер занавескалар тартылган, тамакты алып келген, чоң тамак. Эч ким жокпу, айнектерди кара, терезелерди жап, эшикти ключтой ичинен. Кошуна кирип калбасын, аяк кирип калбасын. Тамакты коюп алдыга. Салатты коюп, телевизорду коюп, жакшы көргөн бир комедия бирдекесин коюп, ушуну гарс, байкуш ашказан эми асманына карап, наалат болсун сага дей бергиси келет. Баш организм сеники да. Эң жаман идиш тамак менен толгон идиш, ашказан. Толтуруп алгандар бүгүн канча? Арыктай алгандар канча? Кээ бирөөлөрдүн ашказаны ушундай, биздики мындай иштесе мындай. Кээ бирөөлөрүнүкү мындай газ, алып кел, манты, аркасынан аш, кымыз, онун үчүн дагы алып кел. Дагы не бар экен? Суу, кола, фанта алып кел, андагы алып кел. Байкуш ашказан аралашып, бурма болуп, жарылып кетейин деп калат. Не болгонун түшүнбөй калат. Шеф, болду, астагфирулла деген тоба кылгын. Болот бизге ушунча, мына сенден 10 адамдын акысын жеп койдуң. Жок, дагы тыгыш керек да. Өзү тойса көзү тойбойт дегени мына ушул жерде. Той курсак тойгон, көз тойбойт атаныкы, дасторконду карап турат. Дагы не керек экен деп. Өлчөмдү бил, тыйыла бил. Бир уламадан сураган экен алымдан. Сиз кандай бул даражага жеттиңиз десе, нафсим каалаган нерсени 40 жыл бербедим дейт да. Анан жегиң келип бербейм. Анан эт жегиң келип бербейм. Каалаган нерсеңди эле жей берсең, каалаган нерсеңди нафсиңе бере берсең, сен билесиң да. Кээде нафсиңе жок дегенди билиш керек. Нафсиңе жок деп тарбиялаш керек нафсиңди. Ошондо бириң эки болот. Өнөсүн. Көп чайнашыбыз керек экен, Чайнаганыбызда мээбиз алданат экен. Андан кийин чындыгында чайнап жешибиз керек да. Бизде ашказанга түшкөндөн кийин бизде какой-то бир суюктук бөлүнүп чыгат. Ошол суюктук бизди от болот. Ошол от тамак сиңирүүгө жардам берип күйгүзүп салат көп тамактарды. Сөөк болобу, көп чайналбай калган нерселерди ошол майдалап салат экен да. Аллах Таала ошондой керемет жаратып койгон биздин организмибизди. Анан бирде сен жейбиз, мисалы үчүн, жүзүмдү жесек, сен мээге баргын, сен колго баргын, сен бутка барып витамин болгон дебейбиз да. Өзү автоматтык түрдө организмибиз бөлүп алат жеген нерсебизди. Бул дагы Аллахтын барлыгына далил, Аллахтын керемети, мужизасы бул. Көп чайноо экен. Андан кийин стресс, депрессияга түшпөшүбүз керек. Көбүнчө аялдарыбыз этек кири келген учурда, месячный келген учурда, анан ери менен кичине зычуу болуп калган учурда стресс, депрессияга түшүп калат дагы. Алдыга не келсе, магазинге туп барат, жаккан нерселер таптуудан, ширин суусунан бардыгын чогултуп, кучактап алып келип, бир катар ыйлайт, анан дагы жейт, дагы бирдекени көрөт, анан дагы жейт, дагы бирдекени көрөт, жейт, көрөт, барып чыгарат анан. Ошол система. Ошондуктан стресс, депрессиядан алыш болуш керек. Негизи мусулманга стресс болуш мүмкүн эмес. Мусулман адам стресс болбойт. Мен стресс болоюн деп өтө аракет кылдым, бирок стресс боло албай койдум. Кантип адамдар стресс болот түшүнбөйм. Парктарга бар, сейилде, чурка, дарыялардын жээкте стресс болбойсуң. Кичине эле алаксый турган болсоң, жашоодо көп нерселер барлыгын сезесиң, билесиң да. Ошо алаксыш деген нерсе жок болуп атпайбы адамдарда. Ибадат кыл, зикир кыл. Өзүң огородуңа чыгып барып, райхандарыңды жыттап, помидорлоруңду карап, зикир кылсаң, кадимкидей алаксып каласың бул нерселерден. Стресс, депрессиядан чыгып кетүү өтө оңой экен. Эгерде жүрөгүң тынч боло турган болсо, ашык тамак жебейсиң, чындыгында ушундай.
Жүрөгүң тынч болсо ашша тамак жебейсиң. Аракты срочно токтот. Арак өтө семиздикке алып келет. Ошондуктан да көп арак ичкендер адам эркектерди байкасаңыз, фигураларды кыздардын фигураларына окшоп калган. Эмчектери кыздардыкына окшоп асылып калган. Курсактары өтө домпоюп чыгып калган. Арак, пиво ичкендердики ошондой. Гормондук бузулуштар өтө көп да аларда. Арак, винону, өрт бардыгыны, спирттикти токтотушуң керек экен. Жүрөк тынч болсо көп тамак жебейт экенсиң. Таттууну токтот. Торту, шириндиги, ошо таттуу маселелерди токтотушуң шарт. Токтотушуң керек. Токтотбосоң болбойт. Бул ар дайым ток жүргөнгө аракет кылыш керек да. Жашылчаларды жеп, бадырыңды жеп, мисалы, калориясы аз бул нерселерде, жашылча нерселерде. Ушул нерселерди жеп, ток жүрө турган болсоң, таттуу жегиң келбейт. Качан аш калсаң, анан таттуу жегиң келе берет. Анан таттуунун бир сыйкырдуу жаман жери бир жеп алгандан кийин кайра тарта берет да. Кайра тарта берет. Анан шириндик жесең дароо бетиңе урут. Уурий чыгат, байлашып кетет бетиң, ардеке болуп кетесиң. Айтор тез карышыңа, аялдар билип алыңыздар, тез карышыңызга дагы себепчи болот. Андан кийинкиси эң таза уйку. Саат 10дон баштап, 11ден баштап 3ке чейин, 4ке чейинки уйку. Уктандан кийин албетте. Уктандан кийин уктап такажыкка турганың эң полезный нерсе да өзү. Ошондуктан да уктандан кийин уктагын деп бекерден айткан эмес. Таза уйку, жакшы уйку адамдын мээсин дагы, организмин дагы тынчтандырат, көп тамак жебешиңе себепчи болот. Ошо түнү күн айырмасы жок адамдарды байкасаңыз, каалаган нерсесин жей берет, ылгыбай жей берет. Адаларына аралаштырып жей бере турган болуп калат. Уйку турат эмес да. Көп спортсмендерди байкасаңыз, врачтарды байкасаңыз, өзүнүн времясы бар уктайт. Ошо времяларды укташыбыз керек экен. Себеби ал учурда саат түнкү 12-де 1де бизде өтө күчтүү гормондор бөлүнүп чыгат. Ал гормондор башка убакта бөлүнбөйт да. Жаш көрүнүштүн, сулуу, красавчик, анан арык көрүнүштүн жалгыз жолу бул дүйнөлүк моделдер дагы ушул нерсени колдонот. Бул саат 12-де уйкуда болуш. 12-де укташыңыз керек экен. 12-де сөзсүз уйкуда болуш керек. 11-де уктасаң, 12-де уктап калган болосуң. Урматтуу мекендештерим. Андан кийин, тактууну токтоттук. Кечкурун тамак жебегенге аракет кыл. Эртең мененки тамакты өзүң же, түштөгүнү досуң менен же, кечкурунку тамакты душманыңа бер деген сөз бар го. Неге ушул сөз айтылып калган? Себеби биз кеч уктайбыз да. Оор тамактарды жеп алат. Бизде байкасаңыз тескери да, завтракты кылбайт көп адам. Завтрак кылбайт, обедти өзү кылат. Кечкурун ужинди достору менен кылат да. Бизде тескери. Кечкурун өтө тартып аткан болсо, жеген келип аткан болсо, мөмө жемиш жеп кой, жашылча чөптөрдү жеп кой, болду. Көптүн ашказаны кечкурун ачылат да бизде. Чайканалар бүт кечкурун. Бүт достор чогулуш кечкурун. Той-пой бүт барды кечкурун. Кечкурун аябай этстан ашказан бечараны кыйнап тыгышыбыз шарт да биздики. Асыз уктай албайт. Көп адамдарга привычка болуп калган, үйрөнүп калган. Бир нерсе жемейинче уктабайт. Сөзсүз жеш керек. Өзү аз 2 саат мурда жеди, бирок баары төшөгө жатыштан мурда бир жебесе болбойт да, көңүл тойбойт, ашказан тойбойт. Ошондолорго эскерте турган маселе ужин кылбай эле кой. Ашказан жеңил жатсын. Ол түнү не деген согуш болот организмиңде, билесиңби? Эгер тамакты жеп алсаң. Ашказан кандай нерселерди кыйналып чыгат. Өзү ошончо кыйналып, Аллах берген өмүр, тагдыр, 50-60 жыл жашап атканыбызга шүгүр эйт. Көп суу ичишибиз керек. Урматтуу мекендештерим, тынымсыз суу ичишибиз керек. Ар кимдин организми ар кандай, жеке мага 8 литр, 10 литр күнүнө суу кетет. 8 литр менен жакын территориямдагы балдар билет. Бизде чуркайбыз, движение көп, кыймыл аракет көп, тынымсыз суу кетет. Тоолорго чыгабыз башка. Жөнөкөй таза суу. Ширин сууду эч кимге кеңеш бербейм. Ширин суунун тескерисинде чаңкатат сизди, чарчатат сизди, организмиңизди, ден соолукту алат сизди. Ак нерселерди токтотушуң керек. Алымдарыбыз айтат, мусулмандар эң ойлоп тапкан ката, туура эмес нерсеси ак нан дейт да. Ак нанды жебешибиз керек.
Алмаштырышыбыз керек баягы карандамдарга. Да, бүгүн үйрөнүп калгандар бар. Азаздан алмашты, ташташты башта акынан өтө зыян. Камырга өзгөчө лагман деген тамактар бар. Камырга организм өтө кыйналат. Сиз диетологторго, врачтарга барсаңыз, семиз адамдарга эң биринчи кеңеши не болот? Камыр нерселерди токтот дейт. Камырда өтө көп. Ашказан ушунчалык кыйналат. Сиңире албай, байкуш. Ак нерселер. Атайын баягы биз дагы күрүч маселесинде баягы шалы деп коебуз, Анан не дейбиз? Будай. Будайдын сыртында витамин, аны таштап берип ичиндеги агын алып болобуз да. Нан кылабыз деп. Аны эшек, мал уйларга бере беребиз. Негизи тескеричи болуш керек эле. Витаминдүү жерин биз жешибиз керек. Алманын сыртында витамин, бардык витамин. А сыртын ачып коюп ичин жеп атат кээ бирлер. Ошондуктан да ак нерселерден этият бол. Ак нерселер сени чарчатат, семиртет, көп ооруга себепчи болот. Un, шекер, туз, ак нерселерди өлчөмүндө кылбасаң, сени кадимкидей семиртет, ооруларга себепчи болот. Майды алмаштыр. Жөнөкөй нерседи алмаштырып кой. Өтө таттуу торттор жегиң келип атабы? Мөмө жемиш, алма, гилаз, виноград, ошол жүзүмү болсун бирдекелерди жеп койсоң, ошол бере турган, таттуу бере турган, торт бере турган дозаны берет сага. Майды алмаштырып кой тамагыңда жеп аткан майыңа, жөнөкөй арзан зыян майыңды оливковый масло болсун, таза майлар бар. Ошого алмаштырып кой. Алмаштырып коюу менен сен ден соолукта чың болосуң, арыктайсың, көп семирбейсиң. Анан урматтуу мекендештерим, буту баса албаган адам дагы арыктайт. Кол иштебеген адам дагы арыктайт. Бардык адам арыктай алат. Болгону мына жерди тийиш керек. Башка жолу жок. Арыкташтын мен 100% кепилдик берем. Кандай диета, кандай спорт менен алектенбе, мына жерди тыйбасаң сен никогда арыктабайсың. Мен буга сөз берип айтам, 100%. Ушул жерди тыйыштан башталат бардык нерсе. Ушу жешиңди тыйбасаң сен 1000 спорт менен алектен, 1000 диета карма, баары сен семире бересиң. Мына жерди тыйыш керек. Бир чуркап келдиң, мисалы үчүн. Курсак өтө ачат. Анан сен өтө көп нерсени жеп алдың. Кантип арыктайсың? Чуркаганыңдын да пайдасы жок. Эчтекенин пайдасы жок. Ошондуктан мына жерди тыйыштан башталат. Оозу тыйыш башталат. Бардык жамандык дагы жештен башталат, урматтуу мекендешим. Биринчи жейт, күнөө кылам деген адамды карасаңыз, биринчи курсак тойгозот. Анан барып кичине уктайт. Уктап тургандан кийин эле кыздарга барат. Шайтан ошондой пикирлерди берет да. Биринчи тамак алып барат, тамак тойгондон кийин уйкусу келет, деп оозу ачылып. Уктаткандан кийин тургузуп эле, ойго биринчи, мынага бар дейт. Ленчтик. Кадимкидей жашогон нааразычылык пайда кылбайт, көп топ жүрө берсеңиз. Ач жүрүшүңүз керек, мекендешим. Жада калса ким? Инвалид адам дагы арыктай алат экен. Болгону мына жерди тийиш керек да. Оозу тийиш керек экен. Диетанын түрү көп. Отуруп алып арыкта, жатып алып арыктамага десе. Болгону оозду тийип болбойт. Ошондо учурда арыктайт экенсиң, урматтуу мекендешим. Аялыңызды стрессте калтырбаңыз. Аялыңызды жалгыз калтырбаңыз. Жалгыз калган учурда стресске түшөт, коркууга түшөт, анан ардекени ылгабай жешти баштайт. Ошонун негизинде аялыңыз семирип кетет. Анан неге сен семирсиң деп коет. Кээ бир эркектерге таң калам, өзү 80 кг, өзү 100 кг, анан 50 кг аялына качан арыктайсың деп коет. Өтө кызык. Өзүнө карабайт, башка дагы бир түктү көрөт да. Ооба, урматтуу мекендештерим, бул нерсени дароо кылыш шарт эмес. Сиз семиргенге канча убактыңыз кетти? Мисалы азыр 20дасыз, 30дасыз, 40дасыз. 40та болсоңуз 40 жыл семирдиңиз да сиз. Мисалы үчүн 30 жашка чейин аргы элеңиз, 30дан баштап 40ка чейин 10 жыл семирдиңиз да. Эми ошону жок дегенде 5 жыл же 3 жылда арыктап жоготушуңуз керек. Дароо 1 жылда же 1 айда баягыдагы диетологдор же баягыдагы марафондорду кылып берем, 2 айда, 1 айда, 3 күндө ушунча килограмм арыктатып коем дегендерге барбаңыз, анан ишенбеңиз аларга. Да, суунун сиңип кетишинин негизинде башкы 1-2 күн арыкташ өтө тездик менен болот. Ошол негизде ошол нерселерге ишенип акча берип аткандар ойлонгула. Сиз
Bir günde semirip kalgan joksuz. Marafon kılıp 3 ayda semirip kalgan joksuz. Marafon kılıp 1 yılda semirip kalgan joksuz. Endi siz marafon kılıp arıqtaştın keregi jok. Uşunu düşüngüle urmаттуу elder. Siz akırındık menен semirdiңiz. Demek akırındık menен bes taşlaşыңız керек, arıqtaşыңız керек. Bu sözlөрдү Кара Чаңга düşman катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айттым. Алтын башыңыздар аман болсун. Эч качан семирбеңиздер. Семирүү ден соолукка, өзүңүзгө бардык жокко зыян. Assalamu alaikum warahmatullahi